Биринчи кезекте ар бир адам өзүнүн жеке маалыматтарынын коопсуздугуна кам көрүшү зарыл. Көп учурда адамдар жеке маалыматтарынын сыртка чыгып кетишине өздөрү себеп болот. Эстеп көрсөңүз, качан паспортуңуздун сүрөтүн кимдир бирөөгө жөнөттүңүз эле, балким тескеринче бирөөнүн паспортунун сүрөтүн сурашыңыз мүмкүн. Балким банкоматка басып баргандан ээрнип, кесиптешиңизге банк картаңыздын пин кодун же CV кодун бергендирсиз. Балким өзүңүз онлайн сатып алууну кантип кылышты билбей, башка бирөөнү суранган чыгарсыз. Бул көп адамдар кетире турган кеңири тараган каталар. Ушундай жол менен алар жеке маалыматтарын коркунучка кептейт. Өзүбүз ишенген адамдарга, мисалы кесиптешибизге паспортубуздун сүрөтүн жөнөтүп жатып, бул сүрөт андан ары кандай колго түшүшү мүмкүн экенин биз биле алабызбы? Кээде паспортубуздун сүрөтүн таптакыр тааныбаган адамга жиберген учурлар да болот. Маселен, келишим түзүүнү сунуштаган дүкөн же компанияларга. Ошондо эмне кылуу керек? Маектешиңизден паспорттан кайсыл маалымат керек экенин сураңыз жана паспорттун толук сүрөтүн эмес, дал ошол сураган гана маалыматты жөнөтүңүз. Эгер кимдир бирөөгө банк картаңыздын номери керек болсо, картаңыздын сүрөтүн жибербестен 16 санды гана терип жөнөтүңүз. Ар бир жолу кимдир бирөөгө паспортуңуздун же банк картаңыздын сүрөтүн салаардын алдында өзүңүзгө суроо бериңиз. Бул сүрөт андан ары дагы кимдин колуна өтүп кетиши мүмкүн. Жообу жөнөкөй, кимге болбосун. Жеке маалымат сиз жөнөткөн биринчи алуучу менен гана токтоп, андан ары таркабайт деген эч кандай кепилдик жок. Социалдык тармактарда сиз бөлүшүп жаткан маалыматтар үчүн бир катар эрежелерди сактоо зарыл. Геопозицияңызды көрсөтпөңүз. Антпесе арам ойлуу адамдар сизди аңдып же кайда жашаганыңызды билип алышы мүмкүн. Эгер үйдөн көпкө чейин кете турган болсоңуз, мисалы эс алууга кетип жатасыз, бул туурасында социалдык тармактарга жарыялап кереги жок. Ал жакта кароосуз калып жаткан үйлөр туурасында маалымат издеген кылмышкерлер болушу мүмкүн. Андан көрө эс алуу кандай өткөнүн айтып берип, сүрөттөрдү үйгө келгенден кийин жарыялаңыз. Жеке маалыматтарыңызды коргооңуз.